Кыздардын чылым чегүүсү көбөйүүдө. Өлкөдө соңку мезгилде чылым чегүү аялдардын жана кыздардын арасында өсүп жатканын адистер тынчсыздануу менен белгилеп келишет. Алардын айтымында акыркы 5 жылда аялдар арасында чылым чегүүнүн үлүшү 0,5%дан 4%га көбөйгөн. Кыз келиндердин арасында чылым чегүүнүн өсүшүнө эмне себеп болууда? Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 18 жашка толгон жарандардын 30% тамеки чегет, эркектердин 48%, аялдардын 20% чылымга көз каранды. Учурда тамеки тартуу эркектерге караганда аялдар жана кыздар арасында тез өсүп жатат деп адистер коңгуроо кагып келишет. Булак Назар Ньюс. Экс ажолорубуз кайда жүргөнүн билгиси келген көпчүлүк. Интернетте көпчүлүк экс ажолорубуз кайда жүргөнүн билгиси келип издеп калган учурлар көп кездешет. Туңгуч президент Аскар Акаев Москвадагы кыргызстандык илимпоздорду тыгыз колдоп, аларга илимий жактан кеп кеңештерин, колунан келген жардамын аябай жүрөт деп угабыз. Ошол эле убакта студенттер менен атайын жыйындарды уюштуруп жүргөнүн сүрөттөрдөн Instagram баракчасынан көрүп калабыз. Учурда Минскиде жашап жаткан Курманбек Бакиев бизге жеткен маалыматтарга караганда адаттагыдай эле көпчүлүккө жардам көрсөтүп жүргөнүн жана айрым учурда мекендештердин башын бириктирип, чай берип эл арасында кызуу талкуу болгону баарыбызга белгилүү. Булак Назар Ньюс. Жалган маалымат тараткандар 20 000 сомго жыгылабы? Жогорку кеңеш жарандык кодексти өзгөртүү боюнча коомдук талкууга чыгарган сунуштар сөз эркиндигине шек келтирет. Сөз эркиндигин коргоо комитети уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов ушундай пикирин айтты. Анын айтымында, жарандык кодекске киргизүүгө сунуш кылынган өзгөртүүлөр жарандардын маалымат каражаттары жана интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу өз пикирин эркин билдирүү укугун чектейт. Жарандык кодекстин жаңы редакциясынын долбоору коомдук талкууга былтыр ноябрда чыгарылган. Аны КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев иштеп чыккан. Кодекске киргизиле турган өзгөртүүлөр маалымат каражаттарында жарыяланган жарандардын ар намысына, кадыр баркына шек келтирген маалыматтарды төгүндөөнүн жол жобосун аныктайт. Аларга ылайык, сот жарандарга социалдык түйүндөрдө кайсы бир маалыматты төгүндөөнү милдеттендирсе, өзү көргөндөй же достору гана көргөндөй статус менен эмес, бардык колдонуучулар таанышкандай шартта жарыялашы керек болот. Төгүндөөнү дароо өчүрүп салганга болбойт. Ошондой эле өзгөртүүлөрдө сот чечим чыгарганда таянууга тийиш болгон моралдык зыян үчүн кенемтенин минималдык чеги катары 20 000 сом каралган. Бул арыз берген жаран кенемтенин суммасын өзү аныктабаган учурда колдонулат. Булак Назар Ньюс.